Нурлан Мотуев хейтерлерге кайрылды. 30га чыгып күйө албаган шерменделер. Шоу-бизнеске аттанам деп чаманып жүргөн Нурлан Мотуев өзүнүн хейтерлерине кайрылды. Ал өз сөзүндө буга чейин ушундай негатив жазган адамдарга көңүл бөлбөй келгенин айтып, түз эфир болуп жатканына пайдаланып, 30га чыгып күйө албаган шерменделер деп хейтерлерине жооп берди. Басма төмөндөгү видео тасма орозо башталганга чейин тартылган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Айзада Жамгырчиева алып баруучу. Кантип кечки саат 8 болгонун байкабай калып жатам. Орозо кармап келатканыма быйыл 6 жыл болду. Биринчи жолу кармаганда студент болчумун. Күн ысык болгонго кыйналгам. Ошол кезде тамакка табитим жакшы болчу. Тамакты тыя албай 10 күндөй кыйын эле болгон. Кийин көнүп кеттим. Алгачкы жолу кармаган жылы үйдүн алдында чоргодон суу агып турчу. Орозо экенимди унутуп калып, бир жолу андагы сууну култ-култ этип жутуп алгандан кийин, орозо эмес белем деп жатпаймынбы? Жакында эле орозо кармап жатканымды дагы унутуп калдым. Апама белекке шоколад алып келгем. Аны үйдөгүлөр ачып жеп жатышканда кандай шоколад экен деп бирөөсүн ала калып оозума салсам, жеңем "Ай кыз, сен орозо эмес белең" деп эстетип жатпайбы? Орозонун алгачкы күндөрүндө унутуп калган учурлар менде көп болот. Анткени көнүп калганбыз да, орозо маалында сабырыңды сынаган учурлар көп болот. Орозо тилди, акылды, денени да жаман нерселерден тыюу экенин кээ бирлөр түшүнбөй ар кайсыны жазышат. Койчу, сен кыйратып коюп турсуңбу? Сен эле калдың эле, ыйманды болуп орозо кармай калганын. Боорсок бышырсаң өзүңө бышырып жаткансың да, аны эмнеге көрсөтүп жатасың деген сыяктуу негатив комментарийлерди жазышат. Аларга бактылуу болгула деп жазып коем. Анткени бактысыз адам гана башка бирөөнүн баракчасына кирип негатив жазат. Быйыл орозо жаз айына туш келгендиктен кыйналган жокмун. Жеңил өтүп жатат. Туулган жерим таласта жүргөндүктөн аба ырайы салкын. Үйдүн жумушун жасаганым болбосо тала жумуштарына үйдөгүлөр иштетишпейт. Мурунку орозолордо күн ысыкта аксактап, тамагым кургап, ар бир мүнөт секунда санап калчумун. Азыр ата-энемдин жанында жүргөнүмдөн эркелеп эле кантип кечки саат 8 болгонун байкалбай калып жатам. Үйдө ата-энем үчөөбүз кармап жатабыз. Орозодон кийин өзүмдү жаңы төрөлгөн баладай, жаратканга үнүм жеткендей таза сезип, сүйүнүп калам. Орозо маалында Кыргызстанга тынчтык тилеп жатам. Элде болсо менде болот дегенде ата-энемдин өмүрүн, жеке жашоомо тийиштүү тилектерди ооз ачып жатканда да айтам. Калыбек Турдубаев, шоумен. Орозодо ачууну телефон менен басам. Орозо кармап жатканыма 4 жыл болду. Бир жолу ооз ачарга жакын азык түлүк алыш үчүн базарга баргам. Ошондо бир эжеден коон менен алча сатып алып жатып, ооз тийип койгон учур болгон эле. Оозум бек экенин эстей калып, кайра оозумдан чыгарып күлгөн элем. Орозо маалында ачуум келген учурлар да болот. Ошол маалда уруп талашып кетпеш үчүн унчукпай телефон чукулап отура берем. Быйыл орозо айы абдан жакшы өтүп жатат. Негизи орозодон кийин өзүмдү жакшы сезип, 3-4 килограммга арыктап калам. Орозо бүткөндөн кийин да бир топ орозо кармагым келип жүрө берем. Быйылкы орозодо бардык эле адам бирдей тилек айтып, жаратканга жалынып жатышса керек. Мен дагы коронавирус жогулсун, баары өз ордуна келип, мурдагыдай күндөр келсе экен деп тилеп жатам. Маалымат булагы Супер Чекит KG.